Biz hazır eме press konferensiya berip çıktık. Şu bizim janağı önürgü konsepsiyası boyunca anан жалпы эле биздин мамлекетте өлкөдө болуп аткан мыйзамсыздыктар боюнча. Эми бул жерде ал жерде айттык, эми дагы кайталашка туура келет экен. Өзү конституциянын нормасында 104 анан 2010 конституция азыркыда 105 экен, прокуратура деген берене бар. Ошо берененин эмеси боюнча Кыргызстанда жанагы мыйзамдыкты аткаруу үчүн мамлекеттик органдар башкалар аркылуу так даана мыйзамдуу болуш үчүн көзөмөлдү бизде генеральный прокуратура жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бул жерде отургандар айтат, ушу прокуратуранын надзору бизде мыйзам жок болуп атпайбы? Мындай суроо түзүлөт да, прокуратуранын эмне кереги бар деп. Действительно эч кандай мен şu zuluşun özüne de gayrılıp, başka meselelerden gayrılı adamları da bilem, şu bir yıldan beri her türlü meselelerden gayrılıp geliyoruz. Eminim mizamsızlar boyunca bir mesele çeçilgen yok da. Mümkün zuluşu özde otursa gerek, içine özünün deyetimsine analiz olup alsa жақсы olmakta. Bireleri tapşırıp olarak eken, giyin уже giren bir klasın. Ana men daha bir nesini aytып берден президентке да тиешелүү, президент окусун билсин. Жана прокуратура бер жана буткагы болгон. 1 километр жакын. А жерден нары баягы чымынды да өткөрүшпөйт да. Адамдар ошол жерде барып, ыйлактап, сыйлактап, ошол жерден кайтып кетип, эптеп бир кирет, бир жылда бир кирет. О киргени да аткарылбайт, кайра келет, эми ошол жерге барып отырса кейбір адамдардың 10 жыл, 15 жылдан бері проблема шешілген жоқ. Эми bir проблема шешпеген прокурор, башка прокурордун эмне кереги бар? Мен өзүм да конкретно, мен жана айттым, мамлекеттин органдардын мыйзамды аткарбай, мамлекетке келтирген зыяндарын айтып атам. Мына Улуттук банктын жана 700 миллиард акча деп атабыз, каякта экени белгисиз. Анан алардын аерде жана сыйлыктар бар, аны айтпай калып турбуз. 1 milyarddan aşık kredit başka alıpça. Başka jактарда Улуттук банка андай функция берген эмес. Алар бөлгөрү жардам андай мындай кылбайт. Алар мамлекеттин акча саясатын жүргүзөт. Алар отуруп алып миллиарддаган кредиттерди алып 1% менен 32-жыл, 40-жыл депчи. Бул вообще мыйзамда прямо жазылып турат. Аердечи баягы 17-18-эме бар, генеральный прокуратуралар. Ичине бир көз салып койсоңор, доля алып отура бересиң адамдар, чындап. Анан кийин ошо жанагы чын эле валюта менен кредит берген жок, Национальный банк мыйзамда жок нерсени банктарга лицензия берип атат, бул үчүн жаза тартыш керек. Бир да мыйзамда жок. Мен мыйзамдын бардыгын келтирип жазып атам. Мен ойлойм, генеральный прокуратура мыйзамды эле түшүнбөгөндөр экен да азыр. Генеральный прокуратура иштеш үчүн bir tüfülü teslim için галстук алсам болду экен. O баш деген абсолютно керек эмес. Эми көп фактылар бар. Эми мындан кийин мына азыр булар айтсын, күндө bir haftada bir жолу, эки жолу именно прокуратуранын надзору боюнча чыгабыз. Алар мыйзам өздөрү мыйзамсыздыкты коргоп отурса, анан элдин эсебине ошондой изданияны эле алып, bir адамды киргизбек. Кирсең прокуратуранын ичи эне hiç kim yok. Kompüter oynaşıp oturat сотрудниктер. Bu yakta olsa el просто жалко da. Bu yakta el girenbey, ayaklardan gelgen gıcırlaşıp bir-birinin taşıp bir jakta oturat. Bir tar жерге koyup koyup. Hem oşonu prezident özünüz kolga alıp turup oşo butkalaryň jokmu? Oşol здание элдин эсебинен, элдин бюджетинин эсебинен болгондон кийин любой арызы муңу бар адам кайсы сотруднине барып эшигин каттылап киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Қаласы bir генеральный кирет, қаласы замына кирет, қаласы башка прокурорuna кирет. Тура? Алар болсо, ошо интервьюны ойнойт, арызын тапшырып койду. Арызды даже регистрация кылышпайт экен. Регистрация кылышпайт экен, берген документ топтоп барасың, бүт баягы мыйзамсыздык. Ошо документти bir документке анализ беришпейт. Эми отдельный фактылар бар, ал фактылар боюнча чыгабыз.
Эми айрыкча нааразычылык бүгүнкү күндө генеральный прокуратура. Абсолютно алар мыйзам аткарган жок. Мыйзамсыздыктын үстүндө отурушат. Тиричилик ошолор эсебинен окшойт да. Эми ар нерсени аты менен айтпасак болбойт да. Бул Зулушуп келгенден күттүк эле Зулушуп. Анча мыйзамдарды сүйлөп калчу эле го. İşte de öyle Көрсө ал жөн эле бир баягы kresla. кресло үчүн эле экен да. Айрыкча ушул нерсе менин мындай көз карашымда же мен мурунку прокуратурлар менен мындай жакшы алардын деле иштеп турганбыз. Айрыкча Зулуштун мезгилинде абсолютно прокуратура иштебей калды. Мен ошол эме